Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто шоумен алып баруучу, тамада продюсер Санжар Мыкыев. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, сонун келдик. Сизге келаткан тыгындар да жок болду. Аябай жакшы келдим. Вуң деле келип калдым. Сизге эң биринчи эле алгачкы суроом, бул сиздин бала кезиңиздеги эң кызыктуу болгон окуя. Кайсы окуя болду эле? Бала кезимде деги эле окуялар аябай көп болгон. Алайдын кулуна болгон соң жаш кезегим бүт эле ошоктон 7 айдан баштап мектеп кезиме окуганга чейин ал жакта өткөн үчүн окуялар аябай көп. Кайсынысы эң мыкты деп эстей турган болсок, бир аз оор болот. Бирөөсүн эстеп кетейин. Мен адашпасам 3 же 4 жашымда болчумун. Анан жайлоого көчүп баратканда, бирок кадимкидей эле эрки көчмөн элдер көчкөндөй эле ошол шарттарда жашап жүргөнбүз, ошол шартта эле көрүп жүргөнбүз, ошол шарт жашоо экен деп эле билип жүргөн кезде эшектин үстүнө чоң жүктөрдү жүктөйт, атка жүктөйт, 2-3 ат, анан эшекке үстүнө да кичинекей балдар мингизип коет. Эми салмагы эч канча эмес, мен ошентип мингизип коюп кетип баратабыз. Тайгакташ деген бир айыл бар, жайлоо. Ал жакта биздин Кызыл деген айылдан 10 километр эле жакын жерде. Бирок жол ат жол, кадимки ат жол, тоонун боорунда куржунга таш сүзүлүп, эшек мүдүрүлүп кетип, мен кулап калам. Кийин көрсөм кичинекей эле жерден кулапмын, көрсө ал кезде жардан кулагандай болгом да мен. Кулап, өкүрүп, бакырып ыйлап атсам, атамдын эң кичүү иниси Бектемир деген агам. Ошол менен чогуу чоңоюп калгам, ал айткан: "Эй, ыйлабасаң баатыр болосуң" деген да. Мен баатыр болот экенмин деп ыйлабай, баягы канап атса деле, бу тизелерим ооруп атса дагы чыдап, мен баатырмын деп. Ошол ойлор, ошол окуя эске келип атат. Сонун окуялардан бирөөсү ошол болгон. Андан соң дагы мындай чечкиндүүлүк жашоодо кайгырбай өзүңө ишенип жүргөн дагы көбүнчө сабак ошол айылдан болгон меники. Айыл ааламга жол айылдан башталат деген жеке менин жашоомо түздөн түз тиешеси бар.